Саламатсыңарбы, урматтуу АИ-19 тайпасынын студенттери. Өлкөбүздөгү жана дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан убактылуу кырдаалга байланыштуу кезектеги сабагыбызды аралыктан өтүүгө тагыраагы видео сабак форматында өткөрмөкчүбүз. Бүгүнкү видео сабак онлайн сабагыбыздын аталышы электрдик энергиянын негизги булактары деп аталат. Өтүлүүчү сабактын дизайны атайын активдүү терең билим берүү максатында Roots эл аралык долбоорунун First Edu аттуу атайын үйрөнүүчүгө багытталган программасынын негизинде түзүлдү. Окутуунун натыйжалуулугун арттыруу максатында кошумча ББКБ билгим келет билдим ыкмасы колдонулду жана VideoScribe платформасында видео сабак даярдалды. First дегенибиз бул F Focusing кызыктыруу, интересовать. I Interacting биргеликте, взаимность. R Reviewing талдоо, анализ. S Sequencing иреттүүлүк, последовательность. T Transforming ишке ашыруу, реализовать дегенди билдирет. Edu Education образование билим берүү. Демек First Edu бул билим берүүдөгү үйрөнүүчүгө багытталган кызыктырып биргеликте иштөө, талдоону иреттүүлүк менен окутуунун натыйжасын активдүү терең ишке ашыруу. Сабактын ар бир темасы студенттин сезиминде терең орногондой кылып сабак өтүү дегенди түшүндүрөт. Окутуунун натыйжасы мамиле, жөндөм, билим менен аныкталат. Мамиле бүгүнкү сабактагы мамиле негизги электр булактары жөнүндө маалымат алышып, аларга кызыгып калат. Жөндөм кандай негизги электр булактары бар экенин санап бере алат. Аталган электр булактарынын кимиси арзан жана эффективдүү экенин талдап бере алат. Билим электр булагы деген эмне экендигин билет, электрдик булактардын түрлөрүн ажыратат. Эми балдар, бүгүнкү темага кайрылалы. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолорго жооп таба алабыз. Кайсы электр булагы эффективдүү? Кайсы электр энергия булактарын көбүрөөк колдонобуз? Балдар, айткылачы. Электр энергиясын кайсы жаратылыш ресурстарынан алсак болот? Суудан, шамалдан, күндөн. Азаматсыңар, биле турбайсыңарбы? Билгим келет билдим таблицасынын биринчи графасына өзүңөр айткан, силер билген 3 негизги булакты жазып коебуз. Демек, суудан, шамалдан, күндөн энергия булактарынан ала турганыбызды билдик. Билгибиз келген суроолор кайсылар? Агай, кайсы электр булактарынын өндүрүлгөн электр энергиясы арзан болот? агай, электр булактарынын кимиси дүйнөдө көп колдонулат. Эң күчтүү энергия булагы кайсы? Силер билгибиз келет деп айткан суроолор төмөнкүлөр болду. Кайсы электр булактарынан өндүрүлгөн электр энергиясы арзан болот? Экинчи, электр булактарынын кимиси дүйнөдө көп колдонулат? Үчүнчү, эң күчтүү энергия булагы кайсы деп сурадыңар. Ушул суроолорго бүгүнкү лекциядан жооп табабыз. Бүгүнкү сабактан алган билимдерибиздин жыйынтыгын билдим деген графага толтуруп чыгабыз. Силер атаган булактардан сырткары жылуулук электр станцияларын алсак болот. Андан кийин дизелдик электр станциялар, атомдук электр станциялар, геотермалдык электр станциялар, приливдик электр станциялар, толкун электр станциялары жана биомассалык энергия. Кандай балдар? Бүгүнкү сабак кызыктуу болуп жатабы силерге? Эгерде кызыктуу болсо, анда улантабыз.
Эми балдар, ар бир электр станцияларынын өздөрүнө токтолобуз. Биринчи, гидроэнергетика, жоксо гидроэлектр станциялар. Булар Кыргызстанда кандай деңгээлде? Кыргызстан гидроэнергетика боюнча КМШ өлкөлөрүнүн ичинде 3-чү орунду ээлейт. 1-чи орунда Россия Федерациясы, 2-чи орунда Тажик Республикасы, 3-чү орунда балдар Кыргыз Республикасы турат. Гидроэлектр станциялар 3 түргө бөлүнөт. Биринчи платиналык гэстер, экинчи деривациялык гэстер, үчүнчү чакан жана кичи гэстер. Суу жалпы адамзаттын байлыгы. Суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор деген жакшы сөз бар. Тынымсыз тамчылаган тамчыдан бир жылда 400 тонна суу жоголот. Тамчыдан дарыя куралат. Ал эми бир кичинекей тамчыда деңизде толкун жараталат. Ошондуктан эл башы болгучаң суу башы бол деген жакшы сөз бар. Андан кийин жылуулук электр станциялары. Жылуулук электр станциялары жана жылуулук электр борборлору болуп бөлүнөт. Кыргызстанда жылуулук электр станциялары жок, анткени менен жылуулук электр борборлору бар. Жылуулук электр борборлору Ош шаарында жана Бишкек шаарында курулган. Жылуулук электр борборлору көмүр, газ, электр энергиясы жана мазут менен иштейт. Шамал электр станциялары боюнча айта турган болсок, шамал электр станцияларын Кыргызстанга курганга болот. Анткени Ысык көл өрөөнү, Баткен жана Чоң Алай өрөөндөрүндө шамалдын соккону байкалат. Алай районунун кээ бир капчыгайларында жана Боом капчыгайынын борборлоруна шамал станцияларын курганга болот. Шамал станциялары 4 негизги бөлүктөн турат. Биринчи, шамал айланта турган турбина, лопасть, генератор жана аны көтөрүп турган опора. Электр станцияларынын андан кийинки түрү геотермалдык электр станциялары. Булар геотес деп коебуз. Жер астынан кайнап чыгып аткан суулардын, парлардын жардамында иштетилет. Пардын жардамында жана ысык суудун жардамында электр энергиясын бөлүп чыгарат. Геотермалдык электр станцияларын Кыргызстандын Ысык көл өрөөнүндөгү көлдүн жээктериндеги Алай районундагы жылуу сууга жана Баткен районунун Зардалы өрөөнүндөгү жер астынан кайнап чыгып аткан 80 градустук ысык сууларга орнотсо болот. Электр станцияларынын кийинки түрү болуп дизелдик электр станциялар эсептелет. Булар дизелдин жардамында иштетилет. Ал эми толкун электр станциялары болсо деңиздин жана океандардын толкундарынын жардамында иштетүүгө мүмкүн. Башкача айтканда, океан толкунунун энергиясын ала алабыз. Кийинки электр станциянын түрү бул атомдук электр станциялар болуп эсептелет. Атомдук электр станциялар кубаттуулугу боюнча өтө жогору, бирок кооптуулугу боюнча дагы маселе жаратат. Анда эмесе кийинки бирликтик электр станциялар жөнүндө айтып өтмөкчүбүз. Бирликтик электр станциялар деңиздин астындагы толкундарынын жардамында ишке ашат. Жогоруда айтылып өтүлгөн бардык электр станцияларынын түрлөрүн ар бирине токтолуп өттүк балдар. Эми бардык электр станциялардын аттарын ажыратып, графанын 3-чү бөлүгүнө жазып чыгабыз. Бүгүнкү сабактын өтүшү боюнча сиздерден анкеталык суроолорго жооп сурамакчыбыз. Анда эмесе анкетанын 1-чи суроосу. Сабактын өтүшүнө сен ыраазысыңбы? Сен үчүн сабак кызыктуу болдубу? Сен сабактан жаңы билим ала алдыңбы? Сабакта сен активдүү боло алдыңбы? Сен үй тапшырманы кызыгуу менен аткарасыңбы? Сабактын жүрүшүндө окутуучунун сага көңүл буруусун сездиңби? Сабактын жүрүшүндө билгендериңди сен көрсөтө алдыңбы? Деген суроолорго жооп берип, анкетаны толтуруп калтырабыз. Жана берилген тапшырманы үйдөн WhatsApp аркылуу жоопторун жазып жөнөтөбүз. Анда эмесе көңүл бурганыңарга рахмат. Кийинки сабакка чейин жолугушканча аман болгула. Силер менен мен Кыргыз Өзбек университетинин инженердик технология факультетинин компьютерлик технологиялар жана энергетика кафедрасынын доценти, техник илимдеринин кандидаты Дилшатов Өскөнбай Ураимович болдум. Саламатта болгула балдар.